Москванын 2-Батыш аймактык аскердик соту Кыргызстандын 30 жаштагы жыранын Крокус Сити Холлду теракт жасаган террорчуларды актаган деп айыпталууда. Ал атайын телеграм каналдарга комментарий калтырган. Азаматтар мындай кылууга чоң дух керек, кармалып калышканы өкүнүчтүү болду деп жазганы үчүн айыпталууда. Сот чечимине ылайык Москва шаарындагы курулуш ишкананын биринде монтажчы болуп иштеген Бекзат Абдинасир уулу Россиянын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси террордук ишмердүүлүккө интернет аркылуу ачык чакырык жасоо боюнча 3 жылга кесилди. Ал жазасын жалпы режимдеги абакта өтөйт. Маалыматтарда Кыргызстандын жыраны коюлган айыпты толук мойнуна алганы жана ага өкүнөрүн айткан. Бул анын кылмыш жазасын жеңилдетүүгө шарт түзгөнү. Ал сот чечимине каршы арыз менен кайрылууга укуктуу экендиги жазылган. Бекзат Абдинасир уулу аттуу жыран кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги азырынча комментарий бере элек. Менчик жер үлүшүн мамлекет тартып ала албайт, анткени ал Конституцияда корголгон. Бул тууралуу Жер ресурстары мамлекеттик агенттик маалымдады. Мекеме Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган Жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча нааразычылыктан улам түшүндүрмө берди. Коомчулукта мамлекет керектөөсүнө үлүш жер кыймылсыз мүлктү алса, кожоюну күткөндөй кинемте төлөп бербей коюшунан кооптонгондор пикир калтырууда. Мындан улам активисттер өлкө башчыдан документке кол койбоону суранып жатышат. Мамлекеттик агенттик Жер кодексинин жаңы редакциясында жеке менчиктеги кыймылсыз мүлк жана үлүш жерлерди алуу шарты өзгөртүүсүз калгандыгын белгиледи. Министрлер кабинети маркумдуу көмү жана мүрзөгө эстелик орнотуу тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Анда төмөнкүлөр сунушталган. Адамдын тутунга, динине жана социалдык абалына карабастан маркум жаткан жайдын үстүнө эстелик орнотуу, монумент, статуяларды жана гранит, мрамор жана башка кымбат баалуу таштардан темирден тосмолорду койбоо сунушталган. Мүрзөнүн үстүнө коюла турган эстеликтин бийиктиги 70 сантиметрден жогору болбошу кажет. Өтө зарыл болбосо бейитти тосмолоо сунушталган. Бажы кызматынын төрагалыгына Алмаз Салиев дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинети маалымдайт. Билдирмеге караганда бажы кызматынын буга чейинки төрагасы Самат Исабеков башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу жетекчиликтен бошотулду. 50 жаштагы Салиев мурда аталган кызматтын жетекчисинин орун басары болчу. Дыйкандарга 3000 тонна дизель майы арзан сатылууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык быйылкы жазгы талаа иштерине жалпы 42,2 миң тонна дизель, 12 миң тонна бензин керектелет. 15 январда министрлик менен түзүлгөн келишимге ылайык нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздайт. Ошону менен бирге талаа жумуштарында дыйкандарды колдоо максатында 3 миллион литр дизель 65 сомдон сатылууда деп жазылат маалыматта. Министрлик дыйкандар буудай, арпа, күрүч жана тамекинин үрөөнү менен 90% тегерегинде камсыздалгандыгын кошумчалады.